Жалал Абад шаар мэриясында Түркиянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси менен шаар башчылары жаңы инвестициялар тууралуу кеңири пикир алышты. Ал эми Түркиянын элчиси саламаттык сактоо жана билим берүү жагынан конкреттүү сунуштарын ортого салды. Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Айбек Жолдошев, биринчи вице-мэр Майрамбек Адылбеков жана социалдык иштер боюнча вице-мэр Руслан Алтымышев баш болгон шаар жетекчилери, Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фырат баштаган делегацияны кабыл алышты. Жолугушуу учурунда эки тараптуу кызматташуу жана элдердин ортосундагы коомдук байланыштарды күчөтүү багытында сүйлөшүүлөр жүрдү. Элчи Түркияда жасалчу оор операцияларга Жалал Абад шаары үчүн акысыз 4 квота берүү, ошондой эле мугалимдеринин айлык маянасы жогору болгон заманбап мектеп куруу сунушун айтты. Аны менен бирге текстиль жана айыл чарба тармагында адистерди окутуп даярдоо, логистикалык борбор ачуу долбоорун ишке ашырса болорун кошумчалады. Ал эми Жалал Абад шаарынын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков Түркиянын шаарлары менен боордоштук мамиле кызматташтыгын курууга шаар бийлиги кызыктар экендигин, учурда Түркия элчилигине сунуштоочу 10 долбоор бар экендигин айтты. Түркия элчилиги сунушталган долбоорлор менен кагаз жүзүндө таанышып чыгып, жыйынтык чыгарарын билдирди. Бир нече өзүбүздүн сунуштарыбызды айттык, кызматташтыгы боюнча 10дон ашык долбоорлорду айтып өттүк. Анын ичинде ушул Норус паркын реконструкциялоого, андан сырткары ушу милицияга, тез жардамга, коомдук автобусуна алып берүүгө, андан сырткары ушул Мисте Токойун зыянкечтердин арылтуу боюнча чогуу иш алып барайлы дедик.